Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Салтка айланып бараткандай экинчи рет өтүп жаткан Алайкуу Фест 2019 фестивалине аттандык. Эми ошо бүгүнкү Каракулча Алайкуу жолунда ошо сапар тартып кетип атыштын максатыбыз Алайкуу 2019 фестивалине кетип атабыз. Бул фестивалда 2 айлык бөттүн арасында 9 номинация боюнча өз ара жарышуу болот. Ушул 2019 жыл арасында быйылкы жылы да туризмге Алайкуу өрөөнүндө 20 мамлекеттен туристтер келет. Ошол жерде туризм өнүктүрүү боюнча бул жерде абдан чоң иш-чаралар болуп атат. Негизи максат ошо айыл аймактарды өнүктүрүү. Баарыбыздын ошо жолубуз чыдыр, жолдошубуз тыдыр болсун. Жакшы аман эсен барып келели балдар. Bacırayı çapkanatqa жеткирбей бара жатты. Çapkanatqa жеткирбей бара жатты. Жаңырса құлағыма, құлағыма, оқшы кетет ала тоңым бұлағыма. Жүз күрішпей жаш жүріп жаялабы, жаялабы, жайлы доғы жан сүйгөн ынағыма. Aşkımda ciddayım sılat etti. Aşkımda ciddayım sılat etti. Эң биринчи эле Кызылжар айылында чет элден келген туристтер үчүн баардык заманбап шарттары бар конок үйү менен тааныштык. Төрт номер бар. Үчөө двухместный, бирөө одноместный. Телевизор, шкаф. Баасы канчадан? Баасы двухместный 3600. Суткасына. Ичине тамак аш да кирет. Завтрак кирет. Не бар. Ананда сразу стат комнатан. Жарым саатта кайнатып берет. Туристтерге келип эс алганда эмне кылып атат ошол жерде? Ат менен тоого чыгып, турлар бар. Ат менен тоого чыгып келебиз. Анан өзүбүздө рыбалка, археология деген нерселер бар. Алардын баасы канчадан бул? Алардын баасы смотря канчадан келет, от количества людей, канча ат алышат, канча күнгө алышат. Жакында турларды разработка кылабыз, Алайга чыга турган бир маршрут чыгарабыз, анан кийин нарыга кете турган бир маршрут чыгарабыз. Сыртта кыргыз үйлөр канчадан? Кыргыз үйлөр 1,5 миң, бир койка несте.
Bir adam. Bir adam. Ama baş kirmek içine. Завтра kirет, завтра kirет. Ал жерде 4 адамдык, ошол 1,5 миңден да. Завтрактан сырткары, обед, ужин. Обед 400 сом, ужин 400 сом. Комплексный обед, там комплексный ужин был. Полотенце, тапочки, мамочки полностью поедут. Андан соң эртеңки боло турган иш-чарага даярданып, эс алуу үчүн маданият кызматкерлери менен биргеликте конок болчу үйгө бөлүндүк. Bir gezdeki akçarımda Cay sırasım kurmus ekensin Bir gezdeki akçarımda Cay sırasım kurmus ekensin Anın başka yürekten eşi Ağlı vaktar altın minötür Mağın alim gayra kebesin Ağlı vaktar altın minötür Mağın alim gayra kebesin Kılındardan kılın karına Kıyalımda gül ocağına Bağlıktan kantat tuğunuzda Tuğuna gördüm sonsuz alımda Cürsem dame alırsan Tuttum gelirsen Ağlardım sözü sana Umur gülür çayın ocaşındır Koktu beni sürme yasıcır Koktu beni sürme teskenir Boy kaytarma benim sana Hemen tutup atıp Bana sanırma Sarılmanın kılık olsun Gül kuşan sayradan Kışın yazsan yazman Cümlem gül istep sarılan Cümlem çırpı atıyor Altın için karavan Bağlamın istep sarılan
Kalpaklı ata babam çerdegin Ben toluktun kıpkızıl bet balası Olaykunun balası Irga çakın malga çakın karaçı Bizge varsan kımızı verin dal verin Arkasından kılıcı tolu yetkele Ara kurca neyman dostu gelgele Tolumun alaytının balası Irga çakın malga çakın karaçı Bizge varsan kımızı verin dal verin Arkasından kılıcı dolu yetkele Ara kurca neyman dostu gelgele Kulungar at üstünde baracak samara alay Jengelerim kımısına hoş kolum Aylanayın kırgızımdı saltına Ben solukmun alaytının balası Irgacağın malga çakın karası Bizge varsan kımızı verin dal verin Arkasından koydu dolu yetkele Ben alaykum eyman dostu gelgele Sıymıktanam sen beni Sıymıktanam sen beni Быйылкы Алайку Фест 2019 фестивалынын алкагында өтүүчү иш-чаранын программасы абдан кызыктуу түзүлүптүр. Проон жана ЮНИСЕФ балдар үчүн атайын куурчак театрын алып келип, Кыргыздын улуттук оюндарын уюштурса, Кызылжар жана Алайку айыл өкмөттөрү өз ара Даңктаймын кичи мекенди аталышта Сармерден концерттик программасын даярдаптыр. Эки айыл өкмөт ортосунда болуп өткөн өнөрчүлөрдүн жарышын кийинки чыгарылышында толугу менен көрсөтөбүз. Иш-чаралар башталгыча биздин каналдын көрүүчүлөрү берген Алайку тууралуу кызыктуу суроолорго жооп издейбиз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Аты жөнүңүз ким болот? Менин атым Бакытбек. Сиз ушул айылдан болосузбу? Кызылжар айылы. Биз бул жака келерде биздин колдонуучулар интернетте сурамжылоо жүргүздүк эле да. Facebook баракчабызда. Ошону алып кармаса болобу деп да сурашты эле да. Кармаса болот. Сиздердин айылда болот, а? Кара таштан бери кармаса болот. Баягы бата берди деген жак алып көмүк жак болуп кала баштады. Көмүк же бар кара таш болот да. Ал жакта кармашпайт, да? Аякта деле кармаса дем, дыйтан бери кетип кармашат да. Көбүнчө азыр эми укурук менен кармашат. Көбүнчө дыйтан келип кармашат. Ага сиздер унчукпайсыздар, Биз кешебиз деле жак. Сиздер жака деле келип, эс алгандан келип кармаса, барып атат балдар. Ушудан эмеден Ойталдан бери мынау эмеге келип саламатсызбы? Биз ушу Алайкуга келе жатканда Facebook баракчабызга сурамжылоо жарыялаганбыз. Алайку жөнүндө кызыктуу фактылар депчи. Бир жазылуучубуз Алайку кайсыл жерден башталат деп суроо берген да. Алайку өзү Алайку зонасы деп
негизинен 4 айлык өкмөткө кабылдаган жер бар. Бул Капчыбай айыл өкмөтү, Ойтал, Кызылжар, анан Алайкы айыл өкмөттөрүбүз Алайкы зонасына киребиз. Анан биз Алайкылыктан Карагүлжадан чыккандан кийин Чалмадагы чоң көпүрө бар, Чалманын көпүрөсү. Ошодон өткөндөн кийин Алайкы зонасы деп эсептейбиз. Негизинен Алайкы зонасына ушул 4 айыл өкмөт киребиз ушунда. Ошо өзүбүз Алайкы зонасындагы Алайкы деп ошол Чалманын көпүрөсүнөн баштап Алайкы зонасы деп айтабыз. Бапека, сиз эми Ойтал айыл өкмөтүнүн башчысы болосуз да. Анда бир суроо эле, Ойталда Мегаком, Билайн эки теңге тартат. Ооба, Мегакомдо Билайн да тартат. Интернет кайсыныкы жакшы? Азыр интернет Билайн жакшы болду. Мегакомдун начар. Мегакомдуку начарраак тартып атат. Анан жакында Ошканы да койдуралы деп атабыз. Олорго да договор түзүп атабыз. Жакында алдыга келсе Ошканыкы күчтүү деп атышат. Быйыл санариптештүү жылына карата телекомдун интернет Телекомдун менен интернеттин аппараттары келип оюнуп, эми айылга тартып түшүү иштери жүрүп атат. быйыл бүткөндө кудай кааласа. Мынау ушул июлдун орто ченинде бүтөт. Мектептерге киребиз деп азыр проводдорун тарта баштады. Тез эле бүтөт деп атат. Анан бизде дагы ошо Ойтал айыл өкмөтүнө тиешелүү болуп калат окшойт. Асыран Би дегендин көпүрөсү сиздердин айыл өкмөткө жайгашкан, Ал көпүрө канча болду иштебей? Бул көпүрөнүн иштебей калганына гана 80-ci жылдардан кийин иштебей калды. Ага чейин мурда наркөйгө өтүп турганга машиналар өтпөсө дагы биз кичине кезде 80-ci жылдары бар эле. Ошодон кийин бузулду. Ага чейин ошол жерден наркөйгө жайлоого өткөндөр өтүп турушкан. Ага чейин 75-ci жылдары ошол көпүрө менен ошол жерде көпүрө бар эле. Машиналар өтүп жол ошол тарап менен болду. Тескей менен. Кийин жаңы жол түшкөндөн кийин ол көпүрө пайдалануудан калып, только жайлоого өткөндөр өтүп турган болчу да. Дагы бир суроо, сиз канча жылдан бери айыл өкмөтүндө ошондой? Мен быйыл 6-cı жыл болуп атат. Биз билбейбиз да, биз 2-ci жолу келишибиз, былтыр да бир келгенбиз. Анан 2-3 жыл баштабы же 4 жыл баштабы ошо көпүрө турчу дейт да. Көпүрөнүн жыгачтары турчу. Канча жыл баштап? Бул канча 2007-ci жылдары бузулуп кетти да. Суу алып кетти да аны. Эл талкалап же андай болгон жок. Эл талкалаган жок. Азыраак баягы суу алып кеткендердин элдер чогултуп алды. Алып кеткенден чогултуп. Анан атайын талкалоо, бузуу болгон жок. Жана Асыран Бийдин эстелигин урпактары койду ал жерге жакшы. Ол жер дайыма Асырандын көпүрөсү деп аты калды да. Асыран Би деген бул ким болгон ошол боюнча кыскача? Бул боюнча эми Асыран Би деген бул мынау Сарыбарылардан чыккан, Алайкы зонасында бий болгон, анан бай адам болгон экен биздин билишибизче. Андан кийин ошол киши ошол жерге бир коро кою менен айдатып барып, элди көпүрө салалы ушул жерге Алайкы зонасына керек деп көпүрөнү ошо иштегендерге ошо короого иймерип коюп эле койду. Сойдуртуп, тамак ашын ошол жерден кылып берип ошол көпүрөнү салдырган. Асыран Бийдин салдырган көпүрөсү. Кийин Союз убагында Союздагы машина өтө турган көпүрө салган ал жерге өзүнчө. Анан ол да суроо жеткенде жана талкаланып башка ал жака неме болуп бузулуп жок болду да. Кызыктуу суроолор бар эле сизге тиешелүү окшойт. Анан ошол туштарда бир жардым боюнда высоковольтный баягы жогорку чыгаалуудагы ызы менен өтүп столба жардым бооруна курулган дейби. Ошондой жерде барбы? Ондой жардым бооруна курулган. Бул эми урган куруучунун атын билбейм. Бирок ол мынау неме көңдүк чаты деп коебуз. Ошол жерде линияны, высоковольтный линияны зоого катап, ал жерге столба орнотконго болбогон. Зоого ызыңды тарттырып, ошого тарттырып, анан кийин алып өтүшкөн. Бул кайсы жылдары болгон?
Бұл бірінші светті тарттырып келгенде 76-77 жылдар болған. Ал ошону ойлоп тапкан кишинин аты жөнү белгисиз экен да. Бұл атын менин азыр эсимде жок. Бири орус курган экен. Бұл ойлоп табуу деп, өзүнчө ойлоп табуу деп ал сыйлык алган экен ошол. Эмне сыйлык алганын билбейсиз Аны да билбедим. Кызыгы сураган экен да, кандай сыйлык алган. Эми онда кызыгым таап силеке дагы Ошо жолу таап берсеңиз кийинки жолу кандай күтөбүз. Акын күтөбүз аны. Рахмат. Кыргызстан ыйык менин мекеним, бүт ааламга жар салып мен келемин. Касиеттүү кыргыз журтум сыймыгым, өзүң барда бийиктикке жетемин. Кең байлык өзөн толо төрт түлүкө, жергенде жайнап турат кут береке. Киндик кан тамчылаган туу казыгым, жашайсың карагылжам карегимде. Саламатсыздарбы? Урматтуу агайын туугандар, урматтуу Узарбек Казиевич, кадырлуу коноктор. Улуттук дөөлөт мурастарыбыздын, салттуу баалуулуктарыбыздын негизин тоолук элде түзөт десек туура болот. Байыркы нарк санаттуу кылымдарды карыткан касиеттүү Каракулча районунда унутта калган улуттук каада салтыбыз, нукура органикалык азыктарыбыз, кол өнөрчү уз чеберлерибиз, оюн зок эл чыгармачылыгын, улуттук оюндарыбызды да ушул күнгө чейин аздектеп сактап келген эл катары алайкы өрөөнү эсептенерин сиздер жакшы билесиздер. 2 жылдан бери салтка айланып бара жаткан алайкы этно фестивалы да президентибиз тарабынан жарыяланган 2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында эң сонун мезгилде өткөрүлүп жатат. I like you. Davidimi, Davidim, Bacunimle residim.
Dostlar, dostlar. Bizde bir kız var. Atayın tuğan günü jaralgan. Atırak, özgür bilesiniz. Men algı istedim. Jüremiyorum. Biraz sürden adamlar. Ben seni eldin aldın alıp barayım da dostlardan aldın. Koşandan tanır da he. Ana dostlar. Elbette koştum kol çarptıralım. Haklısınlar mı? Sizlerge de çoğun rahmat alıstan gelip bazı yerlerden şu kızıktırıp, oynatıp, güldürüp, şandı bulgandırı sizlerge çoğun rahmat. Ellerinizi unutmak olsun, baktırı olsun, teşekkür edersin ha, tinçlik olsun. Bugünkü oyun çok жақсы өтіп жатыр. Той деген үшіншілі өтеді. Балдарды маңайы жақсы, елдің жүрістіші барды жақсы, көңілді, күн açık. Sizlerge çoğun rahmat düşünдіп, елден қарам, атайын алысерден, ата артып келіп өтасыңар. Шығып, елден дайым жүзінде тойлар жақсылық бола берсін. Бардыңарға денсаулық, өміріңер ұзын болсын. Біздің Қырғызстан әрдайым бақытлы болсын inşallah. Etno Festival bayramında erteminen biz 6 ulutluk oyundun türünden bütkördük öyle.
birinci, ikinci mesleğe kaldılar. Buna Camgırdın jağışına baylanıştı. Buna aylık hükümet başçılarını çakırdık dağı. Şu 3 aylık hükümet başçı şu eldin aldığında özleri menen baldarının ortasında oşol berile turgan prizdi teң bölüp turgan boluştu. Ошентип бүгүнкү oyun şunu menen жыйынтыкталды.